Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан келип сураган, дүйнөдө эң көп кимди сыйлашым керек дегенде, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, уммука, биринчи очередте турган, биринчи кезекте турган апаң деп айтты. Анан кийин кимди көбүрөөк сыйлашым керек дегенде, дагы бир жолу апаңды сыйлагын деген. Дагы үчүнчү жол сураганда, дагы апаңды деп айткан эле. Анан төртүнчүсүндө атаң деп айткан, анан кийин жакынкылар деген. Аалымдарыбыз айтат, эмнеге апа деген сөздү 3 жолу айткан? Атага караганда апаны 3 жолу айткан. Анткени энелерибиз, апаларыбыз бизди төрөгөн. Алар атага караганда 3 кыйынчылыкты көбүрөөк көтөрөт. Биринчи кыйынчылык, энелер курсагында баласын 9 ай көтөрөт. Канчалык кыйынчылык, эркектер буну түшүнбөйт. Эркектер курсагына 4 килограмм ташты байлап жүрсө, күндүзүн чечпейсиң, уктаганда чечпейсиң. Кечке 9 ай курсагында таш байлап жүрчү канчалык кыйын. Энелер 9 ай ушул баланы көтөрүп жүрөт. Бул биринчи кыйынчылык. Экинчи кыйынчылык төрөт кыйынчылыгы. Бул аялдар үчүн экинчи өлүм деп коет. Канча тамырлар үзүлөт. Аял төрөгөндөн кийин ушунчалык кыйналгандан экинчи такыр төрөбөйм дейт. Бул төрөт кыйынчылыгы өтө кыйын. Үчүнчүсү аны багып эмизген кыйынчылык. Төрөгөндөн кийин апалардын узун уйкулары жок. Бала 2 саат сайын ыйлайт. Ошону барып эмизет, карайт. Канча чычып сийип койсо ошонун бардыгын тазалайт. Канча мерим төгөт. Апалардын оюн бардыгы ушул бала чоңойсо экен, оорубаса экен деген гана ой. Ушул 3 кыйынчылыкты көбүрөөк көтөргөндүктөн Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам энеңди деп 3 жолу айткан эле.